Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад колледжинин педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн кыргыз тили жана адабияты окутуучусу Маткаримова Элнура Жаныбековна. Кыргыз тили жана адабияты предмети. Бирге жүрсөм, кыргыз тилин кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм, деп Алыкул Осмонов айткандай, кыргыз тилибиз менен бирге бололу. Бүгүнкү сабактын темасы кыргыз тилиндеги тыныш белгилердин түрлөрү. Сабактын максаты тыныш белгилердин коюлушун жана алардын сүйлөмдө алган ордуларына карай түрлөрүн билишет, тыныш белгилердин тике сөз менен төз сөздөрдө коюлушун үйрөнүшөт, сүйлөмдөрдөгү тыныш белгилерди туура коюуга көнүгүшөт. Күтүлүүчү натыйжа тыныш белгилердин коюлушун жана алардын сүйлөмдө алган ордуларына карай түрлөрүн билишсе, төл жана бөтөн сөздөрдү кыйыр сөзгө айландырууда тыныш белгилерин колдоно алышса, тексттерде тыныш белгилерди колдоно билишсе. Жазма тилдеги сүйлөмдөрдүн аягына же сүйлөм ичиндеги сөздөрдүн сөз тизмектеринин аягына коюлуучу белгилер тыныш белгилер деп аталат. Тыныш белгилерди коюу жөнүндөгү эрежелердин жыйындысы пунктуация деп аталат. Тыныш белгилердин милдети тексттеги сүйлөмдөрдүн жана сүйлөм курамындагы синтаксистик категориялардын чегин ажыратып, айтылып жаткан ой-пикирге так, толук жана туура түшүнүүгө жардам берүү, сүйлөмдө берилген ар түрдүү ички сезимди окуучуларга толугу менен жеткирүү болуп эсептелинет. Тыныш белгилери сүйлөмдө коюлган ордуна карай бир нече түргө бөлүнөт. Азыркы кыргыз тилинде колдонулуп жүргөн тыныш белгилерине чекит, суроо, илеп белгиси, көп чекит, үтүр, үтүрлүү чекит, кош чекит, сызыкча, каша, тырмакча кирет. Бул тыныш белгилери сүйлөмдө колдонулган ордуна карай эки топко бөлүнөт. Сүйлөм аягында коюлуучу тыныш белгилери, сүйлөм ичинде коюлуучу тыныш белгилери. Сүйлөм аягында коюлуучу тыныш белгилери. Бүткөн ойду билдирген сүйлөмдөрдүн аягына же чекит, же суроо, же илеп белгиси коюлат. Бул белгилердин ар бири эки түрдүү милдетти аткарат. Биринчиден, сүйлөмдө айтылган ойдун аяктаганын билдирет. Экинчиден, ал сүйлөм кандай максатта, кандай мааниде айтылгандыгын көрсөтөт. Чекит. Чекит жазылып жаткан кандайдыр бир ой толук аяктагандан кийин коюлат да, ал сүйлөмдү өзүнөн кийинки экинчи сүйлөмдөн бөлүп турат. Чекит жазуу сөзүндө сүйлөмдүн толук бүткөндүгүн билдирүүчү сырткы белги. Чекит дайыма жай сүйлөмдүн аягына коюлат. Мисалы, согуштан кийин да жылдар өтүп жатты, бирок айылга бара албай жүрдүм. Суроо белгиси. Суроо белгиси да бир эле мезгилде эки түрдүү милдетти аткарат. Сүйлөм аягына коюлуп, аны экинчи сүйлөмдөн ажыратып бөлүп турат. Ал сүйлөмдүн маани жактан аяктагандыгын билдирет. Экинчи жагынан, анда суроо мааниси бар экендигин көрсөтөт. Суроо белгиси экинчи бирөөдөн жооп алуу максатында суроо маанисинде айтылган сүйлөмдөрдүн аягына коюлат. Мисалы, эми бул вагондорду кайда алып бара жатышат? Биздин зоотехник кызды көрдүңүзбү? Деп сурады Сурма. Зоотехник кызды? Деп Мурат ойлоно түштү. Илеп белгиси. Илеп белгиси күчтүү сезим менен айтылып, адамдын ар түрдүү ички сезимин билдирген сүйлөмдөрдүн аягына коюлат. Илеп белгиси сүйлөмдүн аягына коюлуп, биринчиден, аны кийинки сүйлөмдөн чектеп ажыратып турат. Экинчиден, ал сүйлөмдүн ар түрдүү эмоционалдык мүнөзүн туюндурат. Мисалы, кымбаттуу студенттер, окуучулар, мыкты окуп, талбай эмгектенип, тайбас максаттарга бет алгыла. Сүйлөм ичинде коюлуучу тыныш белгилер.
Сүйлөм ичинде коюлуучу тыныш белгилерине төмөнкүлөр кирет. Көп чекит, үтүр, үтүрлүү чекит, кош чекит, сызыкча, каша, тырмакча. Көп чекит сүйлөмдүн кандайдыр бир себептер менен үзүлүп же токтолуп айтылган жерине коюлат. Үзүлүп айтылуу сүйлөм мүчөлөрүнүн арасында, сүйлөм аягында, кээде сөз ортосунда да учурашы мүмкүн. Ушуга байланыштуу көп чекит сүйлөмдүн ичинде, аягында да коюла берет. Мисалы, мен былтыр дей берер кезде мелтилдете эки чака суу көтөрүп, дарбазадан Айша кирди. Ал менин күн да, түн да эсимде, көз алдымда. Оюмдан ал чыкпайт, бирок. Үтүр белгиси сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүнүн арасына коюлат. Мисалы, Сабитахун ажардын сулуу, сүйкүмдүү, ак жуумал өңүн көрдү. Үтүрлүү чекит негизинен бир мезгилде болгон же биринин артынан экинчиси удаалаш болгон иш-аракет. Окуя жөнүндө кабар берген байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн арасына коюлат. Мисалы, Чүкөбай Зууранын кайратына, акыл эсине ишенди. Орундуу ишин көрүп, олуттуу сөзүн угуп, ошондой болууга тырышты. Мурунку шашкалак күйкөлөгү калды. Кош чекит негизинен тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн жана жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ичине коюлат. Мисалы, анын кай тараптан келгенин да билүү кыйын. Изди жамгыр жууп кеткен. Сызыкчанын милдети сүйлөмдүн ички бөлүнүшүн көрсөтүү жана сүйлөмдүн кийинки бөлүгүн алдыңкы бөлүгүнөн бир аз арылатып туруу болуп эсептелет. Мисалы, апам да, атам да, чоң атам да баары тең талаада иштечү. Каша белгиси сүйлөмдүн жазып жаткан учурда андагы айтылган ойду толуктоо, тактоо, ал ой жөнүндө бир нерсени эскерте кетүү зарылчылыгы туулат. Ошол өңдүү зарылчылыктарды жүзөгө ашыруу максатында сүйлөм ичинде айрым бир сөз айкашы же бүтүн бир сүйлөм кыстырылып, кошулуп айтылат. Андай кыстырыңкы сөз же сүйлөм көбүнчө сүйлөм ортосунда, айрым учурда сүйлөм аягында келет. Ооз-эки негизги сүйлөмгө караганда басыңкы үн менен айтылып, андан кыска тыным аркылуу бөлүнүп айтылат. Мисалы, ал киши адабиятты жакшы билчү. Мында Кашанын ичиндеги орус адабиятын, батыш жана чыгыш адабиятын деген сөздөр сүйлөмдөгү айтылган ойду толуктап турат. Тырмакча негизинен төмөнкү учурларда колдонулат. Биринчи, тике сөз жалпы тексттен бөлүнбөй, анын ичинде берилсе, тырмакчага алынып жазылат. Эмне үчүндүр башка сөз оозума келбей, ой, бул эмнең, балам, дептирмин. Экинчи, айтылып жаткан ойго токтоо, тактоо, толуктоо, бышыктоо маанисин берүү максатында сүйлөм тизмегине киргизилген макал лакаптар тырмакчага алынат. Бирок анын алды-артына төл жана бөтөн сөзгө тиешелүү болгон тыныш белгилери коюлбайт. Мисалы, коноктун алдына аш кой, эки колун бош кой деген кеп бар го. Тике сөз менен төл сөздө коюлуучу тыныш белгилери. Пикир алышуу убагында айтуучунун же жазып жаткан кишинин сөзү менен башка бирөөнүн сөзү бирге колдонулган учурлар болот. Мисалы, жүрбөйсүңбү эне деп акырын сүйлөдү. Мында айтуучунун сөзү деп акырын сүйлөдү. Башка бирөөнүн сөзү жүрбөйсүңбү эне. Айтуучунун же жазуучунун, башкача айтканда автордун сөзү төл сөз деп, аны менен бирге колдонулган башка бирөөнүн сөзү бөтөн сөз деп аталат.
Кыргыз тилинде бөтөн сөз эки түрдүү колдонулат. Асы эч кандай өзгөртүлбөй, кыскартылбай сөзмө сөз колдонулса, тике сөз деп аталат. Мисалы, ырдай турган кишини тапкан экенсиз деп күлүп койдум мен. Мындагы тырмакчага алынган сүйлөм тике сөз. Бсы бөтөн сөз өзгөртүлүп, өз сөзүбүзгө айландырылып, бирок андагы негизги ой сакталып берилсе, кыйыр сөз деп аталат. Мисалы, уяттын өлүмдөн катуу экендиги жөнүндө кыргыз макалдарында өтө таамай айтылган. Мындагы уяттын өлүмдөн катуу экендиги деген сөз тизмеги кыйыр сөз. Мунун өзгөртүлбөгөн түрү уят өлүмдөн катуу. Кыргыз эл акыны Абдрасул Токтомушевдин ырларынан жазуу, тыныч белгилерди туура коюп окуу. Эне тилим, кымбаттан кыналышып бүткөн тилим, кылымдан азиз энем күткөн тилим, төрөлүп бул дүйнөгө көз ачканда, жаралып жаным менен бүткөн тилим. Тилиңе кулдук кылам, энем атам, кечирген мен тараптан болсо катам, сен сүйгөн, сен сүйлөгөн ушул тилде, кобултуп, безеп ырдап келе жатам. Бул тилдин кылдат кымбат сырын ачам, канымды сыя кылып китеп жазам, таң эрте тил өмүрү бүтөт десе, күн менен уккан кечте кошо батам. Чыйынтыктоо. Тыныш белгилери жазма тилдердин ажырагыс курамдык бөлүктөрүнүн бири. Алар сүйлөмдө айтылган ойдун аяктагандыгын, анын кандай мааниде колдонулгандыгын билдирет. Сүйлөмдү курамдык бөлүктөргө ажыратып, алардын ортосундагы маанилик катышты туюндурат. Натыйжада жазуу түрүндө берилген ой-пикирди так, толук туура түшүнүүгө жардам берерин билдиңер. Тыныч белгилердин коюлушун жана алардын сүйлөмдө алган ордуна карай түрлөрүн билдиңер. Төл жана бөтөн сөздөрдү кыйыр сөзгө айландырууда тыныч белгилерин колдонууну билдик. Тексттерде тыныч белгилерин колдоно аласыңар. Эгерде бүгүнкү теманы түшүнгөн болсоңор, төмөнкү суроолорго жооп берүү менен 1 мүнөттүк эссе жазасыңар. Биринчи, сен бүгүн билип алган нерселердин ичинен эң маанилүүсү кайсы? Экинчи, кайсы суроолор сага түшүнүксүз бойдон калды? Бул эссени үй тапшырмасы менен кошо Авен порталына жайгаштыргыла. Үйгө тапшырма. Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим повестинин үзүндү жазып, тыныч белгилерди туура койгула. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.